Саламатсыздарбы? Бүгүнкү суроо жоопту мага бүгүнкү келген каттан баштасак дедим эле. Азыр мен ал катты окуйн, баарыбызга түшүнүктүү болсун үчүн. Кутман таң, Чолпон эже. Мен сиздин сабактарыңызды через YouTube аркылуу эле көрдүм. Абдан издеп жүргөн суроолорума жооп алдым. Дагы да терең өзүмдү билип сүйгүм келет. Өзүмдү тазалагым келди. Сизди ушунчалык жактырып калдым. Кимге байланышам, реквизитти кимден алам? Жүрөгүмдүн түпкүрүнө жеткирдиңиз дейт. Азыр ушундай абалдамын. 2 жылдан бери ажырашкам. 3 балам бар. Келтек жеп күйөмүн. Ата энемдин үйүндөмүн. Өзүмдү күнөөлөп кабыл албай келе жаткам. Эмнеге төрөлдүм? Эмнеге келдим? Максатым эмнеде? Эч кимге жакпасам, кимге керегим бар деп, сиздин берген практикаларыңызды жасап, бутум денем ысып чыкты. Өмүрү бутум ысыган эмес. Чолпон эже, сизге ыраазычылык билдирем. Өзүмдү тапкым келет. Сиздей болуп өзгөргүм келет. Балдарыма өтүшүн каалабайм дейт. Көрдүңүздөрбү кандай кичинекей гана кат чындыгында, бирок бул жерде өтө чоң маани жатат. Кандай маани жатат? Жакшылап талдап көргөнүбүздө бул жерде бул кыздын үй бүлөсүнөн 3 баласы менен ажырашып келгендиги жөнүндө маалымат берип атат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул кыз баланын үй бүлөсүндө ата энесинин тарбиясында жүргөн кезде анча деле ата менен эненин мамилеси анча жакшы болгон эмес. Башкача айтканда, ата апанын бири бирине болгон мамилеси өтө жакшы деле эмес. Ошон үчүн кыз күйөөгө чыккандан кийин келтек жеп атат. Эмне себептен? Себеби анын матрицасында, башкача айтканда флешкасында только үй бүлө кандай болот? Уруш талаш, жакшы эмес жашоо. При этом балдарды төрөп, болбой эле жармашып жашайбыз деп келаткан матрицаны, же болбосо флешкадагы жазууну көрүп атабыз. Көрдүңүздөрбү? Адам баласы билген гана жолду кайталай берет экен. Көзү менен көрүп, түшүнгөн гана жолду кайталай берет. Көрдүңүздөрбү? Кандай азыр окуя болуп атат. Эми бул жерде келтек жегенинин себебинде дагы ата менен энесиндеги окуялардын терең жатканында болуп жатат. Бири бирине болгон мамилесинин анча балага жага бербегендиги жөнүндө болуп жатат. Караңыздар, кандай бул болот? Ата менен апа бири бирине мамилеси жаман болуп, балага жакпаган, бул жерде сөзсүз эле токмоктошуп, урушуп, сабашып эмес, бири бирине бала үчүн жагымсыз мамиле кылган учурда бала сразу аны ошол замат өзүнө кандайдыр бир жагымсыз сезимдер болуп атканын ата эненин ортосундагы биздин кванттык бөлүкчөлөр аркылуу ата энебиз менен байланышып турабыз. Ошондуктан бала, кичинекей төрөлгөн бала, даже курсакта жаткан бала эненин сезимдерин в моменте чувствует этип, өзүнүн жанакы бала курсакта жатканда тонуска келип атпайбы? Бул эмне дегенди билдирет? Эненин жүрөгү тынч эмес. Эненин жүрөгү чече албаган кандайдыр бир жүрөк оору бар. Мына ошон үчүн бала айласы кетип, туйлап балага, энеге жардам бергендин аракетинде болуп атат. Көрдүңөрбү? Андан кийин төрөлгөндөн кийин бала эмне болуп атат? Бакырып өкүрүп ыйлап, тынчсыз болгонунун себеби энедеги болгон сезимдерди в моменте как раз таки жанагы биздин кванттык бөлүкчө аркылуу байланышып турат бала. Бала силердин жаныңарда болсо дагы, чоңоюп кийин башка өлкөлөрдө, башка континентте жашаса дагы, биздин денебиздеги биз берген о импульсузду в моменте сезип турат. Сиз муну кандай текшерип көрсөңүз болот? Сиз жакшынакай эле жакшы настроенияда жүрөсүз, вроде баары жакшы, эс алып атасыз, балким досторуңуз менен природада жаратылыштай салып жүрөсүз. Жакшы сонун жүрүп эле бир убакта тырс настроениеңиз бузулуп калды. Өзүңүз деле түшүнбөйсүз эмнеге. Элдин баары ойлонуп атат, эмне болуп калды? Сиз өзүңүз биринчи ойлонуп атасыз. Эмне себеп болуп менин маанайым өзгөрүп кетти бир заматта? Жакшы эле отурбадым беле, өзүңүз деле түшүндүрө албайсыз. Мына ошол учурда ата энеңизге чалып эмне болгонун сурасаңыз болот. Себеп дегенде энедеги, айрыкча энедеги болгон сезим балага в моменте жетет. Себеби бала эне менен тыгызыраак байланыш. Эркек бала болобу, кыз бала болобу? Эмнеге дегенде биз 9 ай эненин курсагында болобуз. Эненин бүт окуясын сезимдер аркылуу сезип турабыз. Андан кийин төрөлгөндөн кийин эне сүтүн эмебиз. Сүт аркылуу көп информация алабыз.
Ошонун баары эч каяка кетпейт. Бүт баары биздин денебизге тигилген, башкача айтканда, жазылган. Ошон үчүн кээ бир нерселерди өзүбүз деле түшүндүрө албайбыз, бирок сезип турабыз. Анткени көпчүлүк учурда бала апанын курсагында жатканда эле энеге жардам берем деп аракет кыла беребиз. Себеби эненин жүрөгү сыгылаары менен бала кошо сыгылып калып атпайбы? Тонус деген эмне? Сыгылып мен азыр эшикке чыгып кетем деп атат. Мен үчүн опасность бар. И апада, мисалы үчүн, ападагы болгон окуяны чечип берем деп ошол жерден баштап кичинекей бала эмес, түйүлдүк эмес, уже чоң позицияга өтөт. Позицияга өтөт деген эмне? Болгон заряддарды, бул кванттык психология деген кванттык механика, кванттык физикадан келип жаткан окуя. Физикада эмнени окуйбуз? Заряддарды окуйбуз. Так ошол энедеги заряд келип туруп балага өтүп кетип атат. Көрдүңөрбү кандай? Эне бир аз жеңилдеп калып атат. Анткени бала тартып алганда зарядды. Кадимки эле жана чарт-чурт деген биздин физикадагы жана токко тийгенде кандай болуп атат? Зырп-зырп деп атабыз, биздин өзүбүздөн да кээ бирибизге тийгенде чарт-чурт деп заряддар өтүп турат. Мына ушул так эле ошол заряд балага өтүп кетип атат. Мына ошол заряддын маңызына жараша бала төрөлгөндө ошол заряддар менен кошо төрөлүп атат. Балам эмне үчүн неспокойный, эмне үчүн ыйлак, эмне себептен мындай болуп атат дегендин мааниси кичине артка өтүп, боюмда барда эмне болду эле деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Кандай сезимде жүрдүм эле? Ооба, барыңар азыр биринчи убакта эчтеке деле болгон эмес дейбиз. Биз өлүп калганга чейин баарын эле нормальный деп түшүнөбүз. Бирок денеде болуп аткан сыгылуулар, кысылуулар, заряддар сөзсүз баланын денесине кандайдыр бир мөөр калтырат экен. Түшүндүңөрбү? Мөөр деген эмне? Отпечаток. Может, мен туура эмес которуп атам, мөөр деп, мөөр. Кандайдыр бир жол калтырып атат. Кандайдыр бир из, туура. Из калтырып атат. Түшүндүңөрбү? Баланын денесинде кандайдыр бир из калтырып атат. Эненин сыгылганы, өзүнүн кандай десем, өзүнүн жүрөк оорусун чече албаганын бала өзүнө алып, өзү менен кошо алып келип атат. Ошон үчүн балаңар кандайдыр бир эненин жүрөгүнө жакпай турган болсо, ошол боюңарда барда кандай сезимдерде жүрдүңөр эле. Бул эң көпчүлүк учурда аялы күйөөсүнүн ортосундагы окуялар. Көпчүлүк учурда кайын журт, анан кайын журт болгон соң күйөө да биринчи. Эне менен атанын ортосундагы, башкача айтканда, мындай жагымсыз окуялар. Жакпаган. Түшүнүктүүбү? Сөзсүз эле урушуп, талашып, сабашып иш эмес, но кандайдыр бир жагымсыз эне үчүн окуялар. Эми, соответственно, бала кыз төрөлгөндөн кийин уже чоңоюп келатат, кичинеден көрүп атат, эмне болуп атат айлана чөйрөсүндө, ата эненин жанында эмне болуп атат, аны көрүп атат, туурабы? И, соответственно, балага жагымсыз окуялар болуп өтүп атат, кандайдыр бир. Балага жакпаган, кабыл ала албаган нерсе болуп атат. Мына ошол учурда бала шарт деп экөөнүн ортосуна туруп атат. Экөөнүн ортосуна турган соң бала сразу эне менен атаны ажыратат, ажыраштырат оюнда. Эмне себептен? Себеби экөө ажырап бири-бирин көрбөй турса, ушундай жагымсыз окуя болбойт деп түшүнөт бала өзүнүн кичинекей акылы менен. Ошондуктан любой чатак, чыр-чатак болгон соң бала экөөнү бири-бирин көрсөтпөй өзүнүн оюнда ортосуна турат, блок болуп. Түшүнүп атасыңарбы? Бул өтө оор окуялар. Биздин, айтып келем, биздин физический, мына бизди көрүп таанып турган денебиз бар, андан тышкары энергетический да биздин талабыбыз бар, мейкиндигибиз бар. Энергетический жүзүбүз биздин тилде айтканда. Энергетический жүзүбүздү көрө алган болсок, өтө көп окуяларды көрмөкпүз, чындыгында. Бала экөөнүн ортосуна турган соң, дайыма экөөнүн ортосунда кандайдыр бир бири-бирин көрсөтпөй турганга оюнда аракет кылып турат. Постоянно өзүнүн жашоосун уже жашабай калат. Себеби апа тынч туруш керек, аман эсен, жакшы маанайда турса экен деп ойлойт. Ата дагы ошондой, апаны көрбөсө тынч турат деп ойлойт. Мына ошол учурдан баштап бала эне менен ортосундагы турган дубалга айланат. Өзүнүн жашоосу токтойт. Мен азыр айтып аткан сөздөрдү мындай өзүңөргө өлчөп отурсаңар болот, кимге тиешелүү болсо. Өзүңөр сезесиздер. Муну денеңер өздөрү кандайдыр бир толгонуу, кандайдыр бир сайгылашуу, кандайдыр бир реакция менен силерге өзү жөнүндө, эгер силер жөнүндө болуп аткан болсо, окуя мен айтып аткан, силерге сигнал берет, белги берет.
аны сезесиңер. Мына ошол өзүнүн жашоосун жашабай калган соң бала, соответственно, эчтекени сезбей башка жашоодо жашай баштайт. Анын ою эле экөө ажырашса, жашоо керемет болот деп түшүнөт. Көрдүңүздөрбү? И, соответственно, ошол күндөн баштап баланын ою, максаты, жасаган иштеринин бардыгы экөөнү ажыратуунун максатында болот. Ошон үчүн ата эне эмне болуп атат? Бүгүн урушту, же кандайдыр бир окуя болду, кайра урушту, экөө таарынышты, кайра экөө жарашты, кайра экөө жашап атышат. Кайра балдар дагы төрөп атат. А ортодо бала эмгек кылды да, дубал болуп экөөнү урушпасын деп экөөнү ажыратып атат. Экөө кайра биригип алды. Бала үчүн бул трагедия. Экөө кайра дагы согушат, эми кайра дагы болот деп, бала дагы андан 5 бетер катырлана баштайт дагы, жүрөгүн бардык нерсеге жаап салат. Мен булардын окуясын сезбегенге аракет кылайын. Себеби мен кайра сезе берсем, жүрөгүм сыгыла берип өлүп калат. Бул мээ менен жүрөктүн окуясы. Замыкать этет, башкача айтканда, физиканын тили менен айтканда, биздин кан айлануу системабыз бар. Канды тазалоо системасы бар. Лимфатический деген, туурабы? Вот ошонун бардыгы ошол жүрөккө бараткан, сезимге бараткан жерлерди замыкать эттирип, кадимкидей жанагы бизде замыкать эткенде свет өчүп калат, так ошондой сезимди өчүрүп коет. Зажимдер, кысылуулар, башкача айтканда. Бала 1-2 жолу бул зажимди сезет өзүнүн жашоосунда. Кандай баякыдай мурункудай толкунданбай калды. Бир жолу окуя болуп атат дагы ата энесинин ортосунда, 2 жолу, 3 жолу, 5 жолу, андан кийин ошо мээсинде блоктойт. Булардыкы көнүмүш, өздөрү ушинтип жүрө беришет. Же болбосо ойной беришет. Но бирок баланын жүрөгүндөгү суроо чечилбей калды. Ал дагы экөөнү ажыраштыруунун аракетинде эмоция калып калды, жабылып калды, көрдүңөрбү? Соответственно, ал эмне кылат? Ал аны өзүнүн жашоосунда ишке ашырат. Күйөөгө чыкканда, аял алганда экөөнү по-любому өзүнүн кыймыл аракети менен ажырашат, башкача айтканда. Ата эненин болуп, анын оюнда болуп бүтпөй калган, ажырабай калган окуясын жашоосунда аткарат экен. Азыркы көпчүлүк учурда мага келген адамдардын көпчүлүгү ата мененин ортосунда калып калган балдар. Өздөрүнүн жашоосун жашабай эле, ошол экөөнүн гана проблемасын, көйгөйүн чечем деп жүргөн балдар. Эми бул экөөнүн ортосунда болгон окуядан жаман нерсе деле болбойт. Эми ал жерде кандай десем, эмоция калып калган соң бала жүрөк оору менен бардык суроону чечип атат. Жүрөк оору менен, жүрөк оорусун чечем деп эле аракет кылып атат. Ал оору каяктан экенин жүрөк оору түшүнбөй элебиз. А бул ата эненин мамилесинен, мурунку бала чактагы окуялардан келип чыкканын көбү деле байкабайт деле. Көпчүлүк айтат, кичинекей чакта боло берген дайым, анын баары эмне деп. Именно ошол кезде биздин матрицага, башкача айтканда, биздин флешкага запистер кеткен. Биз чоңойгондо дал ошону гана аткарабыз. Көрдүңөрбү? Бул айтып атат, 3 балам менен кайра үйгө келдим. Бул эмне дегенди билдирет? 3 бала менен кайра келип, атам менен энемдин ортосундагы суроону чечкени кайра келдим үйгө деп атат. Потому что это ее сердечная боль. Жүрөгүндөгү сыгылуу чечиле элек. Ал бары өзүнүн үй бүлөсүндө дагы ошону кайталап, а жерден чечип, атасы менен апасынын ордуна ажырашып, кайра үйүнө келди. Чечкени көрүп атасыңарбы? Бул бир жактуу эмес. Бул жерде таарыныч дагы бар. Экөө баягыдай урушканда бала эмне дейт? Экөө ажырашып кетсе, проблема чечилет деп ойлойт. Силер жашооңордо деле урушуп талашып калган учурда балаңар ажыраш, же болбосо кетелик деген учурлар болгон. Эмне үчүн? Ушул экөөнү ажыратсам эле проблема чечилет деген ой бар балада. Ал жерде туура бизде сүйлөшүү, бизде коннект жок. Байланышуу, өзүбүздүн оюбузду меники сага жакпай атат, мына мындай кылганың. Сеники мага бул жакпай атат. Мен сенден муну күтүп атам. Сен менден эмнени күтүп атасың деген бизде көрсө ачык сүйлөшүүлөр өтө аз экен. Ошондуктан эгерде сен эмне күтүп атасың дегенде мен бере албайт болсом, анда ачык ооз менен айтып, уруш талашы жок эле. Чечип, андан ары кетсек болот экен. Бирок бизде биздин мурунку жашообузда андай сүйлөшүп чечилүүлөр болбогон соң жалаң
жагымсыз жагдайларда чечилип, ошону чечим деп түшүнүп калган экенбиз. Көрдүңөрбү? Кыз үйгө келип айтып атат. Мен бала чакта, ата апа, менин жүрөгүмдү катуу ооруткансыңар. Жүрөгүм үшүп калган. Мен азыр эми силердин жүрөгүңөрдү күндө маңдайыңарда отуруп, 3 балам менен оорутуп турам. Баланын ошол убактагы калып калган эмоциясы көпчүлүк учурда бала өзү деле түшүнбөйт. Бала өзү деле түшүнбөй, кандай чечишти билбегендиктен, көрдүңөрбү, тияктан ажырашты. Ажырашканда дагы чечилген жок, эмоция дагы эле турат. Дагы күчөдү. Кайра үйүнө келди, баягы жаралган жерге. Эмоция жаралган жерге келди кайра. Бул көпчүлүк учурда кайталанып турат. Причинно-следственный связи. Башкача айтканда, кайсы бир убакта причина башталган, аркасынан следствие келип, чечиле албай, кайра келди. Причина жаралган жерге. Тамыры жаралган жерге, өзөгү жаралган жерге кайра келди. Себебине кайра келип атат үй бүлөгө, көрдүңөрбү? Мунун көп ар кандай мындай биздики плоский эле, биз эки эле ак же кара деген эле көз карашта көп нерсени карайбыз. Негизи биз өтө көп, кандай десем, көп жактуу, многомерный, башкача айтканда, көп кырдуу дүйнөдө жашайбыз. Көп кырдуу. И бизге жашообузда көп кырдуу болгон соң ар бир кырдан белги келип турат, бирок биз аны сезбей калганбыз. Кичинекей чакта жанагынтип жагымсыз окуялар болгондо жабылып алып атпайбызбы? Ошон үчүн эмоциянын жогунан биз эмне болуп атабыз? Ошонун негизинде страдать этип атабыз. Баары жабылып калган соң түшүнбөй атабыз. Бул бизге жакшыбы, жаманбы? И өмүр бою жалаң күрөштүн аркасында жүрүп атабыз. Эми бул нерсенин дагы жакшы жактары бар. Бардык эле эмоция жабылып калганда жаман эмес. Ал аркылуу биз көп жакшы ийгиликтерге дагы жетебиз. Бирок аны ачыш керек, ачып карап көрүп, эмне себептен, кандай, бул көрсө булар мындай турбайбы деп, баягы бизде калып калган кичинекей чактагы эмоцияны жандырмайынча, байланып калган түйүндү чечмейинче, түшүнүңөрбү? Чечмейинче дал ошондой эле кыйналып, тырышып, кайсы бир бөлүгүбүз ооруп денебизде, мамиледе, иште, айлыкта, акчада кандайдыр бир бизде селкинчек боло берет экен. Бир күн өйдө, бир күн ылдый, бир күн өйдө, бир күн ылдый болуп. Эгерде жашап аткан жашооңор жакпай аткан болсо, бул түздөн түз кандайдыр бир эмес, бир топ, ал бир эле түйүнчөк, андан кийин да көп түйүнчөктөр жаратып атпайбы, көрдүңөрбү? Ата эненин мамилесинен жаралган түйүнчөк, кайра барып туруп үй бүлөгө барып дагы 3 бала менен 3 түйүнчөк болуп келди. Күйөө менен 4 түйүнчөк. Көрдүңөрбү? Ошентип бир түйүнчөк көп түйүнчөктөрдү түйүп жиберет экен. Качан биз бирөөнү муну жандырган учурда, ошого иленген көп түйүнчөктүн баары жанып кетет чындыгында. Муну жанып, же болбосо бул түйүнчөктөр чечилип атканын кантип билесиңер? Дене аркылуу. Биздин денебиз лакмус кагазындай эле. Бүт маалымат биздин денебизде тигилип турат деп атпаймынбы? Жазылып флешка сыяктуу. Как только ошону чечкен соң, силер денеңер аркылуу муну сезесиңер. Ошон үчүн айтып атат, сиздин YouTube'дагы практикаңызды жасап, эч качан өмүрү жылыбаган бутум ысып чыкты. Көрдүңөрбү мынакей? Ысып чыкты деген эмне? Биз түйүн түйгөн жерде, ошол жерде муз пайда болот. Муз, муздак. Муздак деген эмне? Жагымсыз, ичиркип кеттиңерби? Жагымсыз окуя. Муздак үшүтөт, кишини кичирейтет. Жашоодо дагы ошондой. Биз кичирейип, тырышып жүрөбүз, постоянно, ошон үчүн эч ким көрбөй атат. Акчаңар көрбөй атат, мамилең көрбөй атат, күйөө көрбөй атат. Бала, уул, келин көрбөй атат, кайын журт көрбөй атат, общество көрбөй атат, чөйрө көрбөй атат. Анткени биз болушунча сыгылып жүрөбүз түйүлүп калган түйүндүн музунан. Көрдүңүздөрбү? Качан ошол чечкенде, бул жерде түйүндү байлап турган энергия замкать этип турбады беле жана, свет өчүп калганда, ажыраганда, анан кан айлануу өзүнүн ордуна кетти, ысык, уже баягы кан жетпеген жерлерге кан айланып баштады.
Көрдүңөрбү? Ошондуктан ысыйт адам. Энергияны бошоттук, башкача айтканда. Жабышып өтө албай аткан жерди кой бергенде энергия биздин денебизде айланып баштады дегенди билдирет. Бир кичинекей болсо дагы суроо чечилди дегенди билдирет. Көрдүңүздөрбү, кандай кичинекей эле, вроде кичинекей эле кат, бирок өтө мааниси чоң. Эми бул жерде көрдүңөрбү? Так как ата эненин, башкача айтканда, учуп чыккан уяда максат эмне экенин, жакшы жашоо кандай экенин, бул эмне экенин билбеген үчүн, соответственно, флешкада запись жок болуп атат. Эмне жакшы, эмне жаман деген флешкада запись жок. Соответственно, бала эмне болуп атат? Чыккандан кийин эчтеке максат жок болот. Еще күнөөлүү сезим толтура, көрдүңөрбү? Бизди үй бүлөдө дагы ата энебиз күнөөлүү сезим менен башкарган. Себеп дегенде күнөөлүү сезим менен башкаруу биздин чөйрөдө бар. Бул ыңгайлуу просто. Эки алдыңбы? Сен күнөөлүүсүң. Чыны сындырып алдыңбы? Сен күнөөлүүсүң. Көйнөгүңдү жыртып алдыңбы? Күнөөлүүсүң. Дептериңди булгап жазып койсоң дагы сыя агып кетип, анын үчүн дагы сен күнөөлүүсүң. Көрдүңөрбү? Күнөө менен башкаруу негизи ыңгайлуу болгон. Бул ата энебиздин кандайдыр бир начар же туура эмесинен эмес, ошондой чөйрө болгон үчүн. Көрдүңөрбү? Ошондой чөйрө болгон үчүн. Атабызды дагы кандайдыр бир алардан жогору турган системалар күнөө менен башкарып келген. Мындай кылсаң туура эмес болот, мындай кылсаң туура болот. Мен дайыма айтып келем, биздин жашоодо туура, туура эмес, жакшы же жаман деген түшүнүк жок. Мага жагымдуу же болбосо жагымсыз. Мага туура келет же болбосо мага туура келбейт. Мына, ушундай гана сезимдерге жетеленсек, дайыма биздин суроолорубуз дайыма туура чечилет. Биз эмне болуп атат? Тигил айтса тигинин айтканын угуп атабыз, мунун айтса мунукун угуп атабыз. Ар бир топтун өзүнүн көздөгөн кызыкчылыгы бар. Эгерде силер кандайдыр бир топто турган болсоңор. Ошон үчүн мен окутканда дайыма айтам: урматтууларым, силердин жүрөгүңөр бар. Алла Таалам жаратканда жүрөк салып берген ар бирибизге. Менин айтканымды дагы, башканын айтканын дагы жүрөгүңөрдөгү чыпкадан өткөргүлө. Кайсы туура келгенин аласыңар, туура келбегенин таштап кое бересиңер. Баары бир өзгөрүп жүрө берет. Именно дал өзүңөр каалаган багытта, түшүнүп атасыздарбы? Өзүңүздөр каалаган багытта өсүп өнүгүү мына ошол жерде. Мен эмнени каалайм? Азыркы учурда өтө көп нерсе бул өзүбүз каалаган нерсени же ачык айткандан уялабыз, же бизди эч ким колдобойт, же болбосо өзүбүздө ичибизде кандайдыр бир өзөк жок. Барынан коркуп, барынан күнөөлүү болуп өссөк, азыркы тиги катта жазган кыздай болуп, кайдан? Кайдан? Ошондуктан көрдүңүздөрбү, азыр кичинекей бир катты, балким бул биздин арабызда отурган, угуп аткан угармандардын арасында көпчүлүктүн балким кандайдыр бир жагы болсо дагы кайсы бир суроосуна жооп береби деген иретте ушул видеону жазып отурамын. Эгерде ушул видеодон мынакей бул жерде өзүң көрдүңөрбү? Аябай күнөөлөп атат. Себеби күнөө менен өскөн адамда анын флешкасында только күнөө туруп атат. Көрдүңөрбү? Күнөө турган соң ал любой жерден күнөөнү табат. Өзүн күнөөлөгөнгө любой жерден кандайдыр бир себеп таап өзүн өзү күнөөлөп турат. Өзүңөрдү өзүңөр күнөөлөгөндөрдүн ичинде болсоңор, бул күнөөлүү сезимде жүргөн бул өтө начар нерсе. Бул өзүңөрдү өзүңөр силер мокок бычак менен күндө таарып атканга барар. Бул жерде өнүгүүнү жөнүндө кеп болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн эң биринчи күнөөлүү сезимден арылуу адеп. Эң биринчи күнөөлүү сезимден арылыш керек. Күнөөлүү сезим бул силерге кандай десем, байланып берилген, башка жактан келген сезимдер, бул силердин сезим эмес. Себеби биздин ата энебизди күнөөлөгөн, алар бизди күнөөлөп чоңойткон,
Анткени себеби алар ушул нормальный норма деп ойлогон. Түшүнүңөрбү? Күнөөлүү сезим бул өзүн өзү өлгөнгө чейин таарып болушунча токмоктоп, унижать этип, анан до конца өлтүргөнгө чейин алып барат дегенди билдирет. Бул жерде көрдүңөрбү? Күйөөдөн дагы насилие көрүп атат. Эмне себептен? Записьте только ошол бар. Үй бүлөдө күйөө токмоктош керек. Соответственно, өзү менен өзү иштебей калган, билген эмес. Бул айым, соответственно, күйөөгө баргандан кийин күйөөгө чыгаары менен ошол жазылган запись иштеп баштайт. Токмок жеш керек. Кайсы бир сезимдер аркылуу биз өзүбүз бизде болгон запись аркылуу ошону тартып келебиз. Силер ойлогула, күйөөлөр силерди токмоктой дейт. Жок, именно токмоктой турган күйөөнү дагы өзүбүз тартып алат экенбиз. Себеби биз өзүбүздө токмоктогон күйөө жок болуп атпайбы матрицада? Биздин записьте жок болуп атат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Көрдүңөрбү, бул жерде эмнеге келдим? Өзүн өзү прям азыр өлтүргөнгө даяр. Көпчүлүк киши суицидке чейин барат. Кээси өлтүрөт, кээси өлтүрө албайт өзүн. Бирок каждый раз ошондой ой болуп турат. Көпчүлүгүңөрдө болгон андай ой. Мен өзүмөн билем просто. Бизде кандайдыр бир бул ар бир басып өткөн жолубуз бул биз үчүн тепкич, же болбосо биз үчүн кандайдыр бир тажрыйба деп эч ким түшүндүргөн эмес. Ошон үчүн биз постоянно, дайыма өзүбүздү жеп, только баягы кыйналып жетишпей аткан замандагы ата энебизди көрүп, айлана чөйрөбүздү көрүп, ошону гана андан ары кандай десем, улантып баратабыз жашообузду. Жашоо негизи биз биякта турист катары эле келгенбиз. 100 жыл эле берилген, плюс-минус. Жөн эле жакшы рахаттанып эле жашасын деп. Но кайсы бир учурда кандайдыр бир башка тарыхтарга, башка бирөөнүн тагдырына кирип алган үчүн азыркы учурда ата менен эненин тагдырында жүрүп атат. Көрдүңөрбү? Өзүнүн тагдырына келе элек, ошон үчүн өзүмдү татсам болот эле деп атат. Өзүн кабыл албайм деген сөз, көрдүңөрбү? Мен жокмун деген сөз. Мен азыр өзүмдү көрө элекмин күзгүдөн деген сөз. Көрдүңөрбү? 3 балалуу болгончо, порой даже карып, арып калганга чейин биз өзүбүздү таппай жүрө беребиз. Пока өзүңөрдү тапмайынча. Эч кандай андан аркы суроо болушу мүмкүн эмес. Көпчүлүк ата эне деп айтат: "Менин балдарым эле бактылуу болсо болду. Менин бактылуу болгонум ошол". Жок. Эч андай эмес. Бул жөнүндө прям унутуп эле койгула. Эң биринчи өзүңөрдөн баштагыла. Өзүңөр бактылуу болгонду билбесеңер, балаңар силерди карап өсөт. Силер эмне үчүн азыр страдать этип атат бул айым? Анткени атасын, энесин карап турат. До сих пор. Силер жакшы жашабасаңар, мен кайсы бетим менен жакшы жашайм дегенге барабар. Бул биздин тереңде жаткан өзүбүздүн программаларыбыз. Пока өзүңөрдүн тагдырды башкалардын тагдырынан бөлүп ажыратып чыкмайынча, эч кандай өзүңөр жөнүндө өзүңөрдү таанып, ким экенмин деген суроо берилмейинче, өзүңөрдүн жашооңорго келмейинче, балдарыңар бактылуу кылам деген бул бекер. Анткени себеби силер жүрөгүңөрдөгү эле орууну бере алат экенсиңер. Анткени силер бактылуу болгонду билбесеңер, бала биз аркылуу баарын үйрөнөт. Биз дагы эне атабыздан үйрөнгөнбүз да. Анан силер бакыт деген эмне экенин, кандай экенин, кайсы токочко кандай майды сүйкөп жегенде бакыт болот экен. Майдын үстүнө шекер сыйып жегенде анан бакыт болот экен. Же болбосо дагы башка жакшы кийим кийгенде бакыт болот экен. Же саякаттаганда бакыт болот экен. Же болбосо ушул чөйрөнүн арасында кандайдыр бир самореализация, өзүбүздүн баалуулугубузду көрсөтүп, пайдалуу болгондо бакыт болот бекен. Мына ушунун баарын изилдеп, өзүбүздүн ордубузду бул жашоодо тапкан учурда гана анан башка адамга бакыт бере алат экенбиз. Ошол эле жолдошубузга, ошол эле балдарыбызга, ошол эле чөйрөбүздүн баарына. Ошон үчүн эң биринчи
өзүңөрдөн башташ керек. Ооба, мен дагы тоонун башында жүргөн эле айыммын. Мен постоянно айтып келем, уйсаган, свет жок, чырак менен, керосин лампа менен жашап келдим. Бирок мага жаккан жок, чынын айтам. Мал баккан адамдар билесиздер. Эң биринчи мал, силер өзүңөр ооруп тура албай жатсаңар да, баланча уюңар же музооңор өлгөн атса туруп алып доктурга чуркайбыз, акыркы акчаны кокуй, укол сайдырайын деп. Чынбы? Ошонун торпогу аман калсын же ошол уюм аман калсын деп. Ошон үчүн ал жерде дагы эң биринчи орунда малды коюп алабыз дагы, анан өзүбүз жакшы жашабай эле мал үчүн жашап калат экенбиз. Анан ошондуктан көп нерсени жашоодогу карап чыгып, сөзсүз өзүңөрдү көздөй кадам ташташыңыздар керек. Азыр ютубта Кудайга шүгүр көп окуулар бар. Жакканын тандап, жаккан менторлорго барып, насаатчыларга барып өзүңөрдү тааныгыла. Эң биринчи бардык өзгөрүү өзүңөрдөн башталат. Өзүңөрдү кабыл алгандан башталат. Өзүңөрдүн жакшы жагыңарды баарыбыз кабыл алабыз. Элдин баары мактап турса, тим эле фарфырап коронаны кийип алып, баарыбыз жакшы болуп турабыз. Өзүңөрдүн жаман жагыңарды кабыл ала аласыңарбы? Өмүр бою жаман деп туура эмес кылган жагыңарды кесип келатасыңарбы же? Мына ошондой окуялар бар биздин жашообузда, биздин басып өткөн жолубузда. Ошондуктан эң биринчи өзүңөрдү тааныганга кадам таштагыла. Өзүңөр бактылуу боло алсаңар, анан калганын бере алат экенсиңер. Биринчи өзүңөрдү таанып, өзүңөрдү жакшы көрүп, өзүңөргө жакшы кийим сатып берип, жакшы тамак жедирген соң, жакшы төшөктө уктатып, жакшы жаздык алып берген соң, анан башка кишиге ошол сүйүүнү бөлүшө алат экенбиз. Өзүбүздө сүйүү жок болсо каяктагы сүйүүнү беребиз? Өзүбүз жарды болуп атсак ичибизде, биякта тешик болуп атса, кантип башка кишиге мунун баары жасалма болот экен. Даже өзүбүздүн балдарыбызга сүйүүнү толук бере албайт экенбиз, урматтууларым. Ошондуктан эң биринчи силерге каалап кетерим, бул жашоодо биринчи өзүңөрдү көздөй кадам таштагыла. Мен эми өзүңөрдү жакшы көрүп, өзүңөрдү биринчи орунга койгула десем, өткөндө бир айым жазып ийиптир, бул эгоисттик эмеспи деп. Тебеленип, тепселип, элден таяк жеп жүргөнчө, кичине эгоист болгондо эле дурус деп ойлойм да. Эми бул мен адамдык жактан айтып атам. Чындыгында өзүн өзү сыйлаган адам эч качан эгоист болбойт. Өзүн өзү сүйүүгө толтурган адам эч качан эгоист болбойт. Ар бир адам окшош. Биз дүйнөгө баарыбыз окшош келгенбиз. Карабы, акпы, кызылбы, сарыбы, аялбы, эркекпи? Ошондуктан эң биринчи өзүбүздү татыктуу орунга коюшубуз керек. Эгерде биз өзүбүздү сыйлабасак, эмне себептен бизди күйөөбүз сыйлаш керек? Ал туура ушундай түшүнөт экен. Буга ушундай токмоктоп турган мамиле жагат. Анткени биз импульсивно айтпаган менен ошол энергияны жөнөтүп турат экенбиз. Ал бизге просто эле берет. Бул дүйнө, биздин айлана чөйрөбүздүн баары бул күзгү. Биздин өзүбүздүн курсагыбызда аралашып жаткан эле беспорядокты тартипке келтирүү үчүн күзгүлөрүбүз. Ошон үчүн ар бир жашообуздагы бизге жолуккан адамдын бардыгы биздин мугалимдерибиз болот экен. Бизди жакшы деңгээлге чыгарыш үчүн. Ошон үчүн ар бир биздин жашообузда жолуккан адамдар биз үчүн мугалим экен. Ар бир мугалимге, ошон үчүн адамга ыраазычылык билдирип, көрсөм мындай турбаймынбы деп, сразу эле сен ушинтип айттың эмес, менин кайсы жеримде ошол бар деп өзүңөргө суроону берсеңер, батыраак трансформация башталат. Трансформация деген эмне? Трансформация деген өтө модный сөз. Элдин баары азыр трансформация десе, ар кандай кабыл алат. Ой, дагы бир трансформация башталды бул жерде деп.
Трансформация деген трансформатор дегенди барыңар билесиңер, айылдарда бар трансформатор свет өчкөндө айылдыктар жакшы түшүнүшөт трансформаторду, шаардагылар биз көп түшүнө бербейбиз. Айылдагылар аябай жакшы түшүнөт. Себеп дегенде трансформатор замкать эткенде сразу эмне болот? Свет өчөт. Ошон үчүн кичинекей баладан бери трансформаторду жакшы таанып, жакшы билет трансформатор эмне экенин. Бизге свет берген кандайдыр бир домик, бөлүкчө кандайдыр бир агрегат, билбейм. Ал трансформаторго свет каяктан келет? Туп-туура. Суудан келет. Ошон үчүн суу үчүн согуш болуп атпайбы? Свет барына жетсин, ошон үчүн сууну бербегиле деп. Ошон үчүн суу сактагычтарга сактап атат. Суудан физикалык жол менен бизге свет алып берип атат. Жарык. Жарыктын башталышы суу. Көрдүңөрбү? Эми агып аткан сууну светке айландырыш үчүн кандайдыр бир кыймыл аракеттер жасалып атат, туурабы? Генератор коюлуп, анан тигиндей бараларды айландырып, анан заряддарды пайда кылып, ошондон анан свет пайда болот. Түшүнбү? Башкача айтканда, агып бараткан эле суудан свет чыгарып атат. Башка формадагы суудан бөлөк светти чыгарып атат. Мына ушуну трансформация дейт. Биздин жашообузда дагы эгерде жөн эле жанакы өлүп калган балыктай жөн эле сууда агып баратсаңар, токтоп ушул жерде анан трансформация кылыш керек. Анан силер жарык болуп жанасыңар. Ошол жарыкты баарына бере баштайсыңар. Түшүндүңөрбү? Трансформация деген мына ошол жөнүндө өзгөрүү. Башкача айтканда, жөн эле обычно течение менен ким агат? Өлүп калган балыктар агат. Жашоомду улайм деген балыктар наоборот теченияга каршы агып барып, ургун таштап кетишет, туурабы? Так ошондой. Ошон үчүн ушул эле сууда агып бараткан болсоңор, суу кээде таза болот, кээде кир болот. Ошону ылгай албай агып бараткан болсоңор, бирок мындай жарык болуп жанып тургуңар келип атса, ошол жерден токтоп туруп өзүңөрдү көздөй караш керек. Мен киммин? Мен жарык болгум келет. Мен ушул мага берилген дүйнөдө мен турист болсом, баардык саякатты жасап, акчаларымды алып, жакшы мамилеге ээ болуп, жакшы апа же ата болуп, дүйнөнүн кереметин көргүм келет. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай. Ошон үчүн бул жерде болгон эле физика. Кванттык психологияда эле ошо кванттык физика, кванттык механикадан келип чыккан окуялар. Эми муну мен кванттык физиканы, механиканы менен тили менен айтып баштасам, мээңер чарчап кетет. Мен мындай жалпак тилде силерге түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эң негизгиси бул айым туура чечим кылып, сиздей болуп өзгөргүм келди дегенди жагып турат мага. Себеп дегенде балдарыма өзүмдүн программамды өткөзүп бергим келбей эле дейт. Мен деле психологияга келейин деген ниетимде жок эле. Бирок мен дагы окуп түшүнгөн соң, мен өзүмдүн эскирип калган, башка кылымга таандык болгон программаларымды вообще ата энемдин ата энесинен, алардын ата энесинен, 7 ата эне тектен келаткан ошол кылымдарга туура келген, бирок азыркы өнүгүп бараткан кылымга туура келбеген программаларды өзгөртүү, трансформация азыркыдай. Ошон үчүн мен дагы психолог болуп силерге азыр билген, көргөн, түшүнгөндөрүмдү жеткизип отурам. Мен дагы баарын билбейм, мен дагы окуп атам тынбай. Ошо окугандар менен сиздер менен бөлүшүп жаткандагым. Бардыгыңыздарга ушундай жашооңорду жөн эле өлгөн балыктай сууда агып кете бербей, жакпаса да, кир суу болсо да, сасык саз болсо дагы агып кете бербей, токтоп мен киммин? Мен бул дүйнөгө жарык чачыш үчүн келгемин. Мен өзүмдү тааныш үчүн келгем. Деп ушул бүгүнкү саат, бүгүнкү мүнөттө чечим кабыл алышыңызды каалаймын. Бул өзүнчө бир керемет окуя. Качан өзүңүздү таанып, өзүңүздү сүйүп, өзүңүздү биринчи орунга коюп, өзүңүз жөнүндө кам көрүп, өзүңүз ким экениңизди тааныганда, бүт дүйнөдөгү адамдар, айлана чөйрөлөрүңөр өзгөргөнүн байкайсыңар. Бул өтө керемет окуя. Ошондуктан жашоо бул эмне? Жашоо бизге берилген гана убакыт.
убакыт гана берилген. Ошол убакытты биз эмне менен толтурабыз? Бул биздин чечимибиз, биздин жоопкерчилигибиз. Ыйлап отура берсеңер, жок, акча жок, анан бул жок, мен жок, эмдиги жылы баламды үйлөп коюп, анан тигинтип коюп, жок. Так не работает. Мындай иштебейт жашоонун закону. Бул жашоонун закону жөнүндө эле мен айтып берип атам. Мен муну ойлоп тапкан жокмун. Чечим кабыл алыш сизде. Пока өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз жашамайынча, сиз айлана чөйрөгө дым эчтеке бере албайт экенсиз. Бересиз, только ичиңизде жаткан кандай десем, жүрөк оорулардын түтүндөрүнөн гана бөлүшөсүз. Сүйүү же болбосо биринчи орунда сиздер дагы балдарыңыздарды жашоодо биринчи орунда болуп, өзүн жакшы көрүп, башкаларга жардам беришин каалайсыз, туурабы? Үй бүлөсүн жакшы күтүп, жакшы тутуп деген сыяктуу. Эгерде ал сизде жок болсо, кантип ал балаңыз каяктан үйрөнөт? Баардыгы сизден башталат. Ошондуктан мен бүгүнкү сизге болгон каалоом эң биринчи өзүңүздү тандаңыз. Сизден өткөн бул дүйнөдө эч ким жок баалуу. Эң баалуу адам сизсиз. Мен үчүн мен, сиз үчүн сизсиз. Ошон үчүн пока биз өзүбүздү тандамайынча айлана чөйрөдө өзгөрүү болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан бүгүнкү күн, бүгүнкү сааттан баштап эң биринчи ниет коюңуз. Ниет деген эмне? Ошондо кыргызымдын алтын бир сөзү бар, жакшы ниет жарым ырыс деген. Бул силердин 50-70% көйгөйүңөрдү чече турган нерсе. Ниетиңерди жакшылыкка коюп, жакшы ойлонуп, өзүмө кадам таштайын, ошого Алла Таалам каражат бер. Сенин чындап эле берген кереметиң көп болсо, көргөнгө даярмын деп өзүңөргө жок дегенде оозуңар менен эч ким уялып атсаңар, эч ким укпаган, көрбөгөн жерге барып айтсаңыздар, анан жыйынтыгын көрөсүздөр. Себеп дегенде Алла Таалам бизге ар бирибизге өзүнүн кандайдыр бир бөлүгүн салып жараткан. Бул биздин жүрөгүбүздө. Биз качан өзүбүзгө бир кадам таштаганда, биздигибизде Алла Таалам 100 кадам таштайт экен. Муну текшерип көрүңүздөр. Баарыңарды жакшы көрөм. Өзүңөрдүн оюңарды ушул видеонун астына жазып кетсеңиздер болот. Сиздер кандай деп ойлойсуздар?